Пандемия бул жаратылыш мененби, вирустар мененби адам баласынын күрөшүүсү болуп калгандай. Жаратылыштагы бийик, жогорку деңгээлдеги акыл эске ээ болгон бул жалгыз адам баласы. Бирок адамдар өтө эле өздөрүнүн кызыкчылыгын бийик коюп, жаратылышты, андагы организмдердин кызыкчылыгы унутулуп калгандыгын жаратылыш эскерткендей. Пандемия биринчи жолу дүйнө жүзүнө кол салган оору эмес. Буга чейин деле буга окшогон оорулар болгон. Бул вирус Кыргызстанга келгенде элдер көңүл бурбагандыктан өөрчүп кеткендигин көрсөк болот. Ошондой эле эл, биздин дарыгерлер ал кандай оору экенин башында анча түшүнбөй, аныктоочу аппараттардын жетишсиздигинен аныктай албай, элдердин кенебестигинен оору күчөп кетти. Оору күчөп кеткендигинин дагы бир себеби мамлекетибиздин медицина тармагына көңүл бурбагандыгынан. Бизде аппараттар жетишсиз. Ошондой оор абалда имараттардын жетишсиздиги да көрүнүп турду. Жана ошондой эле дары-дармектерге бөлүнгөн акча аз экендигин же толук түрдө жумшалбагандыгын да көрсөк болот. Эгерде мамлекетибиз ушул абалды алдын ала ойлонуп, иш кылганда Кыргызстан көп жабыр тартпоосу, жакындарынан ажырабоосу мүмкүн болчу. Бул вирустун айынан канчалаган адамдар курман болушту. Канчалаган адамдар жакындарынан ажырашты. Туура башка өлкөдө да абал курч болду. Бирок кичинекей Кыргызстанда өлүмдүн көп болушу өкүндүрөт. Вирустан сактанууну баарыбыз эле билебиз. Билип алып, сактанбай, көңүл кош мамиле кылып жүргөндөрүбүз да жок эмес. Мындан сактануунун жолу таза, так эрежени сактасак, тез бул ооруну жеңип чыгабыз. Пандемия карантин учурунда карапайым эл көп жабыр тартты. Кээ бирлеринин жумушу жок, кантип тамак аш азыктарын сатып алат. Карантин учурунда бардык продуктылардын жана башка нерселердин баасынын жогорулап кетиши да туура эмес. Бул оорунун келип чыгышына сөзсүз түрдө адам баласынын байланышы бар. Вирустан дүйнө жүзү сабак алды десек болот. Аба каттамдары, жер каттамдары токтоп, жер планетасы кенен дем алып жаткандай сезилет. Жаратылышка да көңүл буруп, адам өз кызыкчылыгын эле ойлобошу керек. Жаратылыш деле кылган мамилеңе карата мамиле кылып, өчө алып коерун эстен чыгарбайлы. Пандемия адамдарды өз оң жакка да, терс жакка да өзгөрттү. Карантин учурунда биз өзүбүздү, жакындарыбызды, досторубузду жакындан таандыдык. Чайхана, ресторан, коомдук жайлар жана көңүл ачуучу жерлер жабылып, үй бүлө мүчөлөрү бири-бири менен узак убакытты өткөрүүгө мажбур болду. Ата-эне балдарын жакындан таанышты. Ак көпчүлүк балдар запкы жеди. Үй бүлөлүк баалуулуктар жоголгонун ушул учурда билинди. Балага тарбия берүү, бала менен тыгыз байланышта болуу, сезүү, жашоону өзүңдүн балаңдын көзү менен кароо жана балага дүйнөнүн кандай кыйынчылыктар болбосун кооздугун көрсөтүү унутулган. Туугандар арасында, ал эмес агайыны ортосунда ден соолук суралбай, акча гана суралып калган учурда пандемия баарынын көзүн ачты. Адам баласынын ден соолугунун жаралышынан эле башына оор түйшүк келмейинче билчү эмес. Азыр да ооруп жатпаган адам билбейт, сезбейт. Пандемия учурунун оң жагы биринчи эле ысырапкерчилик жоюлду деп айта алам. Той, маареке, туулган күн, башка иш-чаралардын кыскарышы жана саналуу адамдар эле болуп жатты. Пандемияга чейин ысырапкерчилик өтө эле көп болуп кеткен. Жада калса, өлүк узатууда да той сыяктуу болуп, түр тамак аш тартылып, ысырапкерчилик күч алып кеткен болчу. Улуу муундар өлүктүн да зыйнаты кетти деп айтышты. Бирок мен ысырапкерчиликтин жоюлушун туура деп ойлойм. Бул оорунун кийин адам баласынын оң жыйынтык чыгарышы керек.
ысырапкерчиликти, жаратылышка болгон көз карашты, ден соолукту, адам болуп жаралгандан кийин, жерде жашаган башка жандыктардан акыл эс болгондон кийин адамдык касиетти жоготпошубуз керек. Бул вирустан кийин дүйнө эли баары ойлонуусу керек.